Амир бин Абдулқайс радиаллаху анху туздалған ноқот жеп жатқанда бирөө келіп, «О Алланың құлы, дүниеден алған ушунчалық насибиңе разысыңбы?» деп сұрайды. Амир, «Сага мындан да начарына разы болгондорду айтайынбы?» дегенде, тигил киши, «Алар кимдер?» деп сұрайды. Амир, «Ахирет үчүн дүниеге разы болгондор» деп жооп берет. Мухаммед бин Васир радиаллаху анху курсак ачканда, баштыгынан кургактан алып сууга жибитип, тузга малып жеп туруп, дүниенин ушунчалыгына разы болгондор эч кимге муктаж болбойт дечи. Абу Зар радиаллаху анху бир күнү бирөөлөр менен отурса аялы келип, үйдө жегенге да, ичкенге да эч нерсе жок. Сен болсо булар менен отурасың деп жемелейт. Зуннуни Мисри рахматуллаху алейхи капырдыкка эң жакын киши сабырсыз кедей деген. Бұл баян Имам Газалинин жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китебинен алып аудиолоштурулду. Китепти которгон Канатбек Аманбаев. Аудиолоштурулган Икро Медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро Медиа каналыбызга катталыңыздар.